Кече жогорку кеңеште жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору артка кайтарылды. Эл өкүлдөрүнүн мыйзамды артка кайтаруусуна андагы кыргыз тилине байланыштуу укук ченемдердин чийки жазылганы себеп болгон. Төрага Нурланбек Шакиев борбор калааны мисал келтирип, жарнамалардын баары орус же англис тилинде жазылгандыгын уят көрүнүш деп баалады. Бир дагы кыргызча реклама көрбөйсүң жарнама. Дээрлик 99% орусча же англисче. Уят да ушуга. Мына ушул жерде ички иштер министрлиги отурат. Монополияга каршы агенттик отурат. Эмне үчүн силер ушул мыйзам бузуулар менен сөзсүз эле жарандар кайрылышын күтүп отурасыздар? Эмне үчүн өзүңүздөр барып туруп ошонун бардыгын ал муногуну деп, оңдо муногуну деп туруп айтпайсыңар? Эмне үчүн? Силерде мекенчилдик сезим жок. Атуулдук парзыңарды аткарбайсыңар. Буга чейин төрага парламентке сунушталган мыйзам долбоорлорунун баарын кыргыз тилинде болуусу керек деген талап койгон. Ошондой эле жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы орус тилинде баяндама жасоосуна уруксаат бербей койгондугу маалым. О причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрагадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Акыркы учурда кыргыз бийлиги эне тилде иш алып барууга басым жасоодо. Жакында эле экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жылдык отчетун кыргыз тилинде даярдабагандыгы үчүн эскертүү алган. Ушуну менен министр кыргыз тилине байланыштуу 3-чү ирет эскертүү алууда. Дисциплина министерства по итогам 2022 года. Сиз да орусча даярданып алдыңызбы? Уруксат болсо, бунусунда Баягы эле айттым элем сизге, экинчи жолу айтып атам. Үчүнчү жолу айтпайм мындан, сөз бербей коем. Түшүндүңүзбү? Президент Садыр Жапаров 2022 жылы ичинде иш кагаздарын кыргыз тилине өткөрбөгөн министрликтерди атап, аларды уяткарган. Анда айрым министрликтерде мамлекеттик тил 12-ден 17%га чейин эле колдонулары айтылган. Айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Мисалы, экономика жана коммерция министрлиги 13%, санариптик өнүгүү министрлиги 12%, юстиция министрлиги 13%, энергетика министрлиги 17%. Мына ушундай гана көрсөткүчтөр менен келатасыздар. Бул көрсөткүчтөр 50%дан кем болбош керек. Жапаров иш кагаздарын сабаттуу кылып кыргызча жазып, орусчасын тиркеп коюуну сунуштаган. Мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы мамлекеттик органдарда кыргыз тилин колдонуу боюнча мониторинг жүргүзгөн. Мында мамлекеттик органдарда иш кагаздарын электрондук түрдө жүргүзүүчү инфодокс тутумунда документтердин 27,2% гана мамлекеттик тилде жазылары белгилүү болгон. Ага таң калбаш керек. Кызматта жарабаса керегиңе кыргызга кыргыз тилдин керегине деп. Көрдүңүзбү? Илимдин сүңгөзүң тереңине кызматта жарабаса керегиңе кыргызга кыргыз тилдин керегине деп. Илимдин тили болбосо, кызматтын тили болбосо, көчөнүн тили болсо, эмне бул Акбар Рыскуловдон 4 сапта. Быйыл мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында өкмөт суперкомпьютерлерди сатып алды. Мында Улутсофт компаниясы менен биргеликте кыргызча маалыматтарды иштеп чыккан жасалма интеллекти киргизүү боюнча иштер башталды. Аны менен катар мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бир катар иштерди аткарууга тапшырма берилген. Анын ичинде Википедияга кыргызча макалаларды жайгаштырууну көбөйтүү милдети коюлган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.